19 январга карата Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетели. Өткөн сутканын ичинде лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илгетинин 90 жаңы учуру катталды. Бул Бишкек шаарынан 21 учур, Ош шаарында жок, Чүй областында 37, Ош областында 1, Талас областында жок, Нарын областында 1, Ысык-Көл областында 23, Жалал-Абад областында 3, Баткен областында 3 учуру катталып, жаңы учурлардын саны 83.268 учурга барды. Анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурлары 43.478, клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталганы 39.790 болду. Бүгүнкү күндө ошол 22 учуру ошо лабораториялык тастыкталган учурлар болуп атат. Клиника эпидемиологиялык тастыкталган пневмония ошо 68 учуру болуп атат. Токтоло кетсек, ошол 22 лабораториялык жол менен тастыкталган учуру Чүй областында 3, Ысык-Көл областында 5 болуп атат. Бул Каракол, Балыкчы жана Тоң районунда. Ош областында Араван районунда катталды. Жалал-Абадта Майлы суу, Ноокен жана Базар Коргон районунда ошо бирден учур катталып атат. Баткен областында, бул Баткен районунда 3 учур тең ошол жерде катталды. Клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлары Чүй областында Сокулукта, Токмок, Ысык-Ата, Кемин районунда катталып атат. Ысык-Көл областында 17 учуру бар эле. Бул Караколдо 9, Балыкчыда 5, Ак сууда 3 учуру. Нарын областында ошо Кошкордо 2 учур катталып атат. Бул райондун эмесинен алып караганда. Акыркы сутка ичинде үйлөрүнө сакайып аман-эсен айыгып чыгып кеткендердин саны 145 болду өткөн суткада. Бул жалпы айыккандардын саны 79.249 бейтапты түзүп, 95,2% бүгүнкү күндө айыгып үйүнө чыгып кетишти. Акыркы суткада 2402 ПЦР изилдөө жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча стационардык шартта дарыланып аткандардын саны 742 бейтап болду. Ошол эле учурда үй шартында амбулатордук дарыланууда бүгүнкү күндө 958 бейтап бар. Өкүнүчтүүсү өткөн суткада дагы ошол COVID-19 илдетинен дагы каза болгондор катталып 3 учуру учетко алынды. Бул лабораториялык тастыкталган COVID-19 менен ооруп калган бир бейтап ушул Ош областынан 1 учур болду. Жана Бишкекте 2 учур, клиника эпидемиологиялык тастыкталган оорунун учурунда ошо каза болду. Жалпы каза болгондордун саны 1390 киши статистика боюнча түздү. Анын ичинде лабораториялык тастыкталган 431, клиника эпидемиологиялык тастыкталган 959 учуру бар. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абалды токтоло кетсек, дагы эле жанакындай чыңалуу дагы эле байкалып туруп атат. Анткени элдин арасында ошо өткөн суткада 22 учур лабораториялык тастыкталган COVID-19 болду. Пневмония учурлары ошо 68 болуп туруп атат. Циркуляция вирус дагы эле жүрүп аткандарын көрүп атабыз. Мына область ичинде райондордо дагы ар кыл райондордо бар. Ошол эле учурда Бишкекте, Чүй областында, Ысык-Көл областында башка салыштырмалуу көрсөткүчтөрү кичине өйдөрөөк болуп турат. Көзөмөл эпидемиологиялык байкоону жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө анализдеп, бардык учурлардан жанакындай контактлардын баарын издеп таап, алардын артынан ошо самоизоляцияга отургузуп, үй шартында ошо медициналык көзөмөл алып барылып атат. Ошол эле учурда